Айылбашы келді маға. Ағай, мына шу жердің барын алып қойыттыр, мына чечмейді. Қандай алып қойыпты? Бізде гусак деген бар, әлі бөлбергендер бар десем, оны білмеймін деді. Ана қарасақ, бір кішіге жеке меншік жер деп, оғызым ашылып қалды мен мына. Ошынан бері мен ұқтай әлбәйім мен мына. Бұл ақсақал Озғыр айылының мұрынқы айылбашысы Абдықадыр Орозбаев. Анын айтымында Ош шаарынын түштүк чыгыш тарабында жайгашкан 112 гектар кайрак жер Кара-Суу райондук сотунун чечими менен жеке адамдарга өтүп кеткен. Негизи бул жер Жапалак айыл өкмөтүнүн жери. Биз 20 жылдан бери налогун төлөйбүз, сосфодун төлөйбүз. 2300 адам ушу жерден эгин эгип, дыйканчылык кылып, жан багышат. Не болот азыр эми? Азыркы бүгүнкү күндө иштетип атабыз. Азыр күздүк айдоолорубузду эгип койгонбуз. Мына кардын астында будай, арпалар эгилген күздүк айдоолор. Анан 2015 жылы булар Кара-Суудан ошондой жашыруун түрдө документтерди неме кылып туруп, соткон чечим чыгартырып, Кара-Суунун гос регистринен 2 адам кызыл китеп кылып бөлүп алышыптыр. Озгур айылынын аксакалдар сотунун төрагасы Умарбек Атабеков, эгерде озгурлуктардын жери жеке адамдардын колуна өтүп кетсе, улуттар аралык жаңжал чыгып кетиши мүмкүн экенин эскертти. Онадырдын өзбек туугандарды алып чыгып туруп, реклама кылып туруп. 6 сотыгын 3000 доллардан сатабыз деп. Азыр мен ушул элге суранып, элге кайрылып кеттим. Эки улуттун ортосунда конфликт чыгып кетиши мүмкүн бу жерде. Себеби онадырдын өзбек туугандар келип жерден жер алса, кыргыздын жигиттери, эркектери чыгып чабышат. Ошол жерден эки элдин ушул жерде конфликти чыгат. Бул тууралуу бийлик же органдар эч кимиси кызыкчылыгы жок болуп атат. Дегенменен Ош шаардык бийлиги өз карамагында турган жердин жеңичинен жеке менчикке өтүп кеткенине байланыштуу эч кандай чара көрө элек. Шаардын Жапалак айыл өкмөтү болсо жерлери жеке адамга өтүп кеткени тууралуу Кара-Суу райондук сотунун чечими тууралуу озгурлуктарга кабарлап коюу менен гана чектелишкен. Биз чара көрүп Кара-Суу райондук мамлекеттик каттоо башкармасына кат бергенбиз 2 жолу. Ушундай бул жер элдин үлүшү, сиздер ушул анча-мынча документтерди караштыргыла туура болбой калат деген катыбыз бар. Анан результатында алар дагы бир бизге соттун негизинде ол көмөкчү чарбаларга берилген деген бир кагаз келген. Эми ошону ошол Озгур айылынын кооперативинин айыл башчыларына бергенбиз. Бирок алардыкы мыйзамсыз. Азыр ушул күндө Озгур айылынын алдан андай жооп келди. Демек сиздер прокуратурага же сотко жазган жоксуздар. Сотко. Озгур айылынын эли гос регистрди прокуратурага арызданышкан. Сөз болуп жаткан жерде Ош строй жана Ош водстрой ачык акционердик коомдордун атынан Рустам Сулайманов жана Сатымкул Назаралиев дегендер менчиктештирип алды деген сөздөр жүрүүдө. Бирок алар жерге эмненин негизинде ээ чыгып жатканы тууралуу эч кандай расмий билдирүү таратышы элек. Жер талашка жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн кош көңүл мамилеси Озгур айылынын тургундары арасында ар кандай түкшүмөл имишттердин таралышына жол ачууда. Бул арада сөз болуп жаткан жерге четинен там салына баштаганы маалым болду. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.